Жашоодо эң чоң жоготуу не билесизби? Мен үчүн эң чоң жоготуу болуп өткөн эч эле. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху ойлогон сайын бир башыма түйшүк маселе келген учурда пайгамбарыбыздын өткөнүн ойлосом, бул жашоодон каза болуп кеткенин ойлосом, бул дагы да бул проблемалар, көйгөй маселелер мага эчтеке болбой калат да. Себеби ошондой зат, ошондой улуу зат бул жашоодон өткөн деген кайгы, проблема менин түйшүгүмдөн, жүрөгүмдөн кетпейт да. Албетте эң чоң түйшүк маселе бул пайгамбарыбыздын өткөнлүгү, бул жашоодон өткөнлүгү. Ага чейинки жашообузда бул азыркы учурда болуп жаткан проблема, түйшүктөрүбүз эч нерсе болбой калышы шарт биз үчүн. Албетте бүгүн бир нерсе машинабыз кырсыкка учураса, кокус кырсык болуп калса, кокус өлүм болуп калса кайгырабыз, ыйлайбыз, көзүбүзгө жаш алабыз. Бул чындык боло турган нерсе, күйүтүбүз. Бирок Аллахка арзанбашыбыз керек. Кудай Таалага арзанбашыбыз керек. Түйшүккө, бизге башыбызга келген түйшүктөр үчүн Кудайга арзанбашыбыз керек. Эмне үчүн? Кайсы кылган күнөөм үчүн дешет бүгүн бирөө. Бирөөлөр айтат, дагы жебеген самсама акча төлөдүм деп. Жок, сен жегенсиң, акчасын эми төлөп атасың да. Маселе ушул жерде турат. Бүгүн биз ойлонбой туруп, мурдагы өткөн жашообуздагы катай кемчиликтерди эстебей туруп, өзүбүздүн кемчилигибизди өзүбүз мойнубузга албай туруп, шылтоолорду башка бирөөлөргө оодаргыбыз келет. Бирок чындыгында андай болбойт. Андай болбойт жана болбойт. Албетте, көңүлүбүздөн ар кандай сыноолор, жүрөгүбүздө оор сыноолорду биз көтөрүп жүргөн кыйын учурдагы кыйын адамдарбыз. Себеби адамдардын жашоосунда кыйынчылык көп болуп кетти азыр. Бир нерсесинде окшобойт, жумушу окшобойт, иши окшобойт, кымбатчылык дейт, айтор дагы ушундай көйгөй маселелер өтө көп адамдар, пенделерде. Ошондуктан булар кыйынчылыкты, келген башына түйшүктөрдүн маселелерди чечүү үчүн дагы Кудай Таалага жалынып жалбарыш керек. Сиз мисалы ишиңизде, жумушуңузда бир офиске барып чечесиз да. Мисалы үчүн бирөө бир нерсеңиз урдап кетсе, милицияга барып жазасыз. Ооруп калсаңыз, больницага барасыз. Ошол сыяктуу эле руханиятыбыздын даба таба турган жери бул мечиттер. Мечиттерге барып даба табышыбыз керек. Ар бир маселебиз болгондо больницага, ооруганыбызда больницага барганыбыз сыяктуу, бир иши түшкөндө милицияга барганыбыз сыяктуу, ушул сыяктуу эле ар бир проблемабыз, маселебизде Кудай Таалага мечитке барып жалынып жалбарышыбыз керек. Мисалы талага 100 жолу баргандар бар, мисалы үчүн. 100 жолу талага баргандар бар бир айдачы. Эгин талаасынан жөн эле кыдырып келейин деп жөн эле барып келгендер бар. Ошол сыяктуу эле мечитке барып келгендерди дагы эсебин көбөйтүшүбүз керек. Биз жашоодо жаңылбай жашашыбыз үчүн, кыдырылбай, сыдырылбай, оорубастан жашашыбыз үчүн ислам динибизди бекем карманышыбыз керек. Таквалыкты бекем карманышыбыз керек. Көзүбүздү караңыз, канчалык Аллах Таала берген бир немат. Эгер көзүбүз көрбөй калса, кулагыбыз укпай калса, бул сөздөрдү көп уккансыз, башкаларынан да көп уккансыз. Бирок бул сөз сизге дагы деле жете элек. Себеби сиз көр болуп көрө элексиз, кулагыңыз укпай кала элек али сиздин. Качан бутуңуз баспай, колуңуз кесилип кеткенде анан билесиз булардын кадырын. Ага чейин түшүлө өткөн, эмне кылып өткөн дей бересиздер. Ошондуктан эң негизги принцип, эң негизги маселе ушул жерде турат. Биринчиден Кудай Таалага кайтышыбыз керек. Аллахтын диниге кайтышыбыз керек. Аллах биринчи сый-урмат менен чакырат. Сый-урмат дегени мына поездде, ушундай вагондо динди, исламды ушул эфир аркылуу жеткиздим. Кудай Таала эртең ушул сурайт. Мухаммад аркылуу силерге жеткиздим да поездде. Силер эмне үчүн амал кылбадыңар дейт. Эмне үчүн амал кылбадың? Эмне үчүн мен диним үчүн аракет кылбадың? Мен үчүн аракет кылбадың дейт. Кантип жооп беребиз ошого? Биз ойлонушубуз керек. Кудай Таала биз билген жана билбеген күнөөлөрүбүздү кечирип, күнөөлөргө сабыр дагы кылып жатат да. Биз Кудай Таала үчүн эмне кылып жатабыз? Аллахтын дини үчүн. Анан кичинекей бүгүн адамдар бар, кичине кызмат кылып алып, мен аны кылдым, муну кылдым деп милдет кылат. Жөнөкөй эле жакшылык кылса дагы тынбай фото сессия кылып, ар кимге жарыя кылат. Жок, бердиңди, кылдыңбы аны милдет кылба. Ал сен кылдың. Аны Аллах билип турат. Пенделер билишинин кереги жок. Пенделерге билсе пайдасы дагы тийбейт аны. Ошондуктан Кудай Таала эмне дейт деп туруп иш кылыш керек. Эмне дейт деп туруп, Аллах эмне дейт деп туруп иш кылышыбыз керек. Ошондуктан пендеси эмес, башкасы эмес, Аллах үчүн аракет кылайлы. Акча үчүн эмес, Аллах үчүн аракет кылайлы. Акчаны Аллах бере берет, качан Аллах деп аракет кылганыбызда. Бирок акчаны кууп артынан канчалык куусак дагы жетпей коебуз, качан Аллах бизди дүйнөнүн аркасынан кул кылып койгондо. Ошондуктан мен айтат элем, аракет кылайлы динди исламды жеткизиш үчүн. Динди исламды жеткизиш үчүн. Мына пешенеден канчалаган терилер чыгып атат.
Күн тиешіне қарасаң, кыбыл акаттарды сөйлеп атат дейді. Ооба, сөйлеп атам. Аллах беріп атат. Аллах бұл dinime, жан дүниеме салып атат. Ошон үчүн мен сөйлеп атам бұл нерселерди. Бұл жөнөкөй болгон жок. Жөн эле кеп карасат жоктуктан сөйлеп аткан жокмун. Буну Аллах беріп атат, Аллах сөйлеп атат. Ар бир сөзүмдү. Аллах билиме салгандыгы үчүн болуп атам. Мен буга эч кандай даргачылыксыз, эч кандай эмес келген буга. Ошондуктан аракет кылышыбыз керек Аллах үчүн. Dinimiz İslam için, kitabımız Kur'an için. Misali Gitler'ge men taң кылам, ал Гитлер мусулман эмес, мусулман болгон эмес. Бирок дүйнөнү багынтамын деп канчалаган адамдарды кырып жиберди, өтүрүп жиберди. Эгер ал мусулман болуп, чындап жакшылыкты түшүнүп, иман исламды түшүнүп, адамдардын жаны эмес, кичинекей түгүгө дагы зыян бериш канчалык оор маселе экендигин динге кирип, исламга кирип түшүнүп билгенде, бул балким ислам үчүн биз кылбаган, 1000 миллион кылбаган адамдардын ишин кылып коймок. Улуу баатырлар, улуу insanlar өткөн мусулман болбосо дагы. Бирок мусулман болбой туруп, мусулман эместикке, туура эмес ишенимге, ишенбестикке ишенип алып туруп, канчалаган күчтүү аракеттер кылып салган. Бизчи бүгүн ишенимди туура, ишенимди билип туруп, сахабалар 10 жыл, 15 жыл исламда жашап туруп, эч ким кылбаган иштерди кылып салды. Бизчи атабыз мусулман, чоң атабыз мусулман, бардыгы мусулман болуп келип туруп, биз мусулман болуп туруп, эмне иштерди кылып атабыз. Динибиз ислам үчүн. Әлбетте урматтуу мусулмандар ойлоно турган өтө чоң маселелерден бул. Аракет кылайлы динди, иманды, исламды жеткизишке колубуздан келишинче. Жамандыкты көргөнүбүздө тилибиз менен, колубуз менен, кыймыл аракетибиз менен, болбоду дегенде жүрөгүбүз менен, жек көргөнсөң жүрөктөн иманыңдын барлыгы дайым болот ошондон дейт. Жек көргөн, жамандыкты көргөндө. Аны жек көргөн, сен да кубанып кетип калбагын. Бирөөлөр бар бүгүн достору күнөө ишке чакырып калса, kokус kalıp ketse, kalıp kettim deb ökünөт. Öküngөнүң ал экесе күнөө болот. Bir жаман ишке кыздарга барып калса, достору айтпай кетип калган болсо, деп өкүнүп калат, барбай калдым деп, калып кеттим деп. Өкүнгөнүң экесе күнөө. Өкүнбө. Андай маселеден калганыңа сүйүн. Кудай Таала калтырып койгонуга сүйүн. Чөйрөбүз кандай? Бүгүн чөйрөдөн зависит этип көп нерсе. Хабиб Нурмагомедовдун атасыны мен өтө күчтүү адам деп ойлойм да. Себеби Хабиб эмес, Хабибке окшогондордун көбүн чыгарган бул адамчы, спортсмендерди. Хабиб жаштыгында ойноп жүргөн учурда чуркап чакырып келгенден кийин бул жанындагы досторуң ким? Ушундай досторум, көчөдөгү досторум. Булар чоңойса чемпион болобу дейт. Жок, болбойт. Анда эмне үчүн булардын арасында жүрөсүң? Тез чыгып чемпион достордун арасына кошул дейт. Албетте көрдүңүзбү, чөйрө эң негизги маселе. Чөйрөнү балабызга түзүп беришибиз керек. Ата-эне эң чоң максатка жардам берүүчү, баласын чындап кайсы жолго киришине жардам берүүчү эң негизги ата-эне болуп эсептелет. Ата-энелер бүгүн аракет кылыш керек. Ата-энелер бүгүн үйрөтүш керек, бүгүн билдириш керек көп нерсени. Бизчи бүгүн ата-энелер кандай үлгү болуп атат? Ата-эне биринчи урматтуу мусулмандар турган эне деген мектеп, эне деген университет оңолмоюнча башка мектеп, башка университет, мындай мектептер, мындай университеттер эч кимиси оңдой албайт. Баланы эч кайсы мектеп, университет оңдой албайт. Качан эне деген мектеп оңолуп, баласын түз жолго салбаса. Себеби эң биринчи бала энеден алат, эң биринчи атадан алат. Атасы кумир аны үчүн. Атасы майтайсында дагы күчтүү. Атасы артисттерден дагы күчтүү ырдайт. Атасы эң күчтүү бийчи, атасы эң күчтүү ырчы, атасы эң күчтүү боксер, атасы эң күчтүү вандан. Атасы эң күчтүү адам ал үчүн. Чындыгы кумир ал үчүн. Демек атасы кандай болсо, бала дагы ошондон үлгү алат. Балага кандай тарбия берип жатабыз? Балабызга берген тарбиябыз кандай бүгүн? Ошондуктан аракет кылышыбыз керек бала тарбиясына. Көп нерселер айтыла берет. Чындык айтыла берет, чыркап айтыла берет. Исламга биз салымыбызды кошушубуз керек кызмат кылып. İslam mensiz dağın, sizsiz dağın iyilikке jете берет. Düşmandardı жеңе берет. Бирок siz İslamsız anık жеңилесиz, anık kor bolосуз, anık жер менен жексен болосуз. Себеп дин менен адам көтөрүлөт. Динсиз жер менен жексен болот, жок болот. Болсоң бол, ийгиликтүү бол, кадыр бартуу бол, баатыр бол, эл жүрөк бол. Кылсаң коркпо. Кылсаң коркпо, корксоң кылба. Аракет кыл, толка период. Алдыга гана аракет кылыштын жолунан көчүбүз керек. Алдыга гана жылыштын аракетин кылышыбыз керек. Мен ойлойт элем, Россиядагы мигранттар бир Кыргызстандан бир өнөрдү, телефон оңдош болобу, жакшы иштерди болобу, бир кесип үйрөнүп алып барып 30 000 эмес, $1000, $2000 бир нерсени телефон чуклап ошентип оңдоса дейм. Мигранттарыбыз ошентип
ошол жерде бир кесиптин ээси болуп туруп аракет кылса деп үмүт кылам. Себеп албетте өнөрсүз адам кор болот. Өнөрсүз адам кор болот. Өнөрлүү адам бийик даражалуу болот албетте. Ошондуктан аракет кылышыбыз керек. Балдарыбызга кесип өнөр үйрөткөн. Өнөрсүз албетте бүгүн көп жаш балдар, көп жаштарыбыз бекерчи жалгоо. Колунда телефон. Мен көп айтып келемин, эгер урматыбыз менен бир тууган коркунучтуу маселе жаштары бул эсепте кете турган болсо, Аллах сактасын. Ооба, динге кызмат кылган, медреседе окуйм дегендер дагы жок эмес, чыгып атат мындай жактан дагы. А бирок сөгүнүү жактан, чегүү жактан, алкаштык жактан, адам өлтүрүү жактан дагы жаштар өзүнө алдыга эч кимди салбай атат. Ошондуктан тарбия маселеси эң чоң маселе. Мектептерге тарбия деген алтын нерсе, тарбия деген жакшы нерсе, тарбия бериш керек, тарбия ата-энелер кылыш керек деп жазып кое берет. Эгер ата-эне деген нерсе тарбияны бербесе, ал мектепте сыя болдон кала берет. Ошондуктан тарбияны эң биринчи орунга коюшубуз шарт. Бул поездди караңыз канча тездик менен, кээ бир жерде жайлык менен, кээде тез, кээде жай кете берет. İçindeki biz адамдар тышка маани берип, сыртка маани берип, ичибиздеги нерселерди унутабыз. Мындайча айтканда, дүйнөгө берилип, ички жан дүйнөбүздү унутабыз. Чындыгында урматтуу мусулман тууган, азыр биз дүйнөгө ушунчалык тездик аракет кылып калдык. Мына метродон наркы метрого жетсем, поезд сыяктуу, метро сыяктуу тез жүрүп калдык, бирок чөйрөбүздөгү ушунчалык жакшылыктар, мына дарактар туруп турат, өтүп атат, мына дарактар, көлдөр, суулар, мына ушулар. Мына эле түшүнсөңүз, бүт бардыгы жакшылык. Бүт өтүп кетип жаткан адамдар, бүт бардыгы жакшылык. Ар бир жакшылык биз үчүн жакшылык. Ушул жакшылыктарга жакшылык деп пайдаланышыбыз керек. Себеп адамдан жакшылык эле кылат да, жакшылык эле кылат. Ошондуктан балдарыбызга туура тарбия берели, Аллах сактасын, аманчылыкты, эсенчиликти кыргыз элибизге берсин.